Саламатсызбы? Регионда Абалким автордук программасы. Көптөн күттүргөн шайлоо күнү да келди. Кыргыз эли үчүн тандоо күнү келди. Ушунча жылдардан бери депутаттарынан наразы болуп, бири кой десе, бири чимкирик деп, дагы башкасы мындан да жаман сөздөр менен жемелеп жүргөн мандат ээлеринен кутулууга мүмкүнчүлүк келди. Же кайра эле ошондой, же балким андан да жаман парламент түптөп алышыбыз мүмкүн болгон учур келди. Мындай мүмкүнчүлүк бүгүн сиздин колуңузда турат. Бүгүн эле. Болду. Бул күн өтсө, кайра сизге мыйзамдуу мындай шарт дагы 5 жылдан кийин гана келиши мүмкүн. Андыктан буга чейинки парламентти жемкорлорго толуп калган, өзүнөн башка эч кимди ойлобойт, кошоматчы, чыккынчылар, элге бир тыйын пайдасы тийбеди, сабатсыздар, эки тамганы кошуп окуй албайт деп жаман көрүп жүрдүңүзбү? Бүгүн ошолордон арылууга, сиз каалагандай, сиз тандагандай парламентти алып келүүгө толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Тандаңыз. Абалким сиз бүгүн 1000 сом, 2000 сом беремин деп келишсе, дароо өткөн күндөрдү унутуп, жийиркенип аткан депутаттарыңызды коррупционер болмок түгүл, бале болсо да кайра эле шайлап кое берейинчи деп сынып калгандырсыз. Сиз үчүн 2000 сом акча Аллах арам кылган нерседен да бийик болуп калгандыр. Ошол арам 2000 сом бүгүн сиздин көзүңүзгө 2 миллиард доллардай болуп көрүнүп аткан болушу да мүмкүн. Ошол акчага сыйкырланып, өзүңүздү карман албай, көзүңүздү ушул тыйын көр кылып тосуп калган болуп жүрбөсүн. Дагы бир аз убакыт бар, акылыңызды жыйыңыз. Адам экениңизди, сатылуучу бир буюм эмес экениңизди эстеңиз. Бүгүн сиздин колуңузга берилип жаткан ошол акча сизди, балдарыңызды, кыздарыңызды кул кылып сатып алууга коюлган баа экенин аңдап жетиңиз. Алданбаңыз, бул сөздөр кооз угулушу үчүн гана айтылып жаткан жок. Бүгүн ошол жемкорлордун 2000 сомун алып бактылуу болуп калгандай сезилиши мүмкүн. Бирок эртең сиз эле эмес, бүтүндөй карапайым калкыбыз кор болуп калбасын. Убалдан коркуңуз, элибизге кыянаттык кылбаңыз. Бүгүн сизди бийлиги менен коркутуп добушуңузду аламын дегендерден коркпоңуз. Алардын бүгүн олтурган орду эртең шайлоодон кийин жок болуп, кабинетте эмес түрмөдө олтуруп калышы мүмкүн. Алар ошондон коркуп сизди бүгүн добуш берүүгө мажбурлап жатканын түшүнүңүз. Бүгүн сизге бандитмин деп келип жүрөгүңүздүн суусун алайын дегендерден да коркпоңуз. Алар бүгүн бандит болушу мүмкүн, бирок эртең шайлоодон кийин бандит болуп көчөдө карапайым элге күчүн көрсөтө албай калышынан коркуп аткан бир жөнөкөй эле адам. Ал ошон үчүн сизди бүгүн коркутуп, эртең дагы бандиттигин уланта албай калбайын деп жандалбастап жатканын баамдаңыз. Бүгүн баары сиздин колуңузда. Сиз ак десеңиз ак болот, кара десеңиз кара болот. Мекенчилдик сезимиңиз муунуп өлгөн жоктур. Добушуңузду таза адамдарга бериңиз. Келечек алдындагы жоопкерчилигиңизди сезиңиз. Сиз карапайым адамсызбы, же колуңуз аздыр көптүр жерге жеткен кыйындардын бирисизби? Бүгүн Кыргызстандын алдында анын айырмасы жок. Баарыбыздын бир гана добушубуз бар. Бир башка бир өмүр, бир башка бир өлүм дегендей эле добушубуз да бирөө гана. Көпчүлүк депутаттарды коррупционер, жемкор, арамтамак, чыккынчы деп жаман көрүп каргап жүрдүңүз. Анан бүгүн эми өзүңүз дагы ошолордун бирине айланып калбаңыз. Добушуңузду сатып, тууганчылык, жердешчилик кылып добуш берсеңиз, анда сиздин алардан айырмаңыз кандай болуп калат? Анда парламенттен кандай депутаттарды күтүүгө болот? Албетте, ошондой эле каргаган, бирок кайра эле өзү тандаган адамдар барат да. Жамандап, нааразы болуп алып, анан өзүбүз кайра 2000 сом үчүн шайлап берип койсок, анда жогорку кеңеш качан жаңыланат? Анда нааразы болуп, аларды сындап, бийликти жемелеп кандай кереги бар? Өзүбүз тандагандар бийликке, парламентке барып атпайбы? Ашканада кандай тамак буйртма берсең, ошону алып келип беришип, ошону жейсиң да. Демек, өзүбүз бүгүн кандай депутаттарды шайласак, эртең ошолор мандат алышат да. Баары өзүбүздө турат. Көзүбүздү ачып, добушубузду ак ниет менен, арам акчасы убактылуу бийлигине алданбастан татыктууларды тандап алалы. Анан эртең парламентке нааразы болбой турган болуп, өзүбүз тандаганбыз да деп сыймыктана турган бололу. Саламатта калыңыз.